Бишкекте жаштардын ортосунда массалык мушташ чыкты. Бир адам жерде жатып, Бишкекте жол кырсыгы катталды, жол тандабасына тосмону сүзүп токтогон. Уят эле, салым кошкондун ордуна Бишкекте жаш дарактарды сындырган адам кармалды. УКМК тууралуу кино тартылып жатат. Ошолар жана башка жаңылыктар көрмөгө видеонун астына койдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте жол тандабас аскер комиссариатынын тосмосун сүзгөн. Кырсык бүгүн 12-июлда Ибраимов жана Кулатов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жол тандабас Октябрь райондук аскер комиссариатынын тосмосун сүзүп кирип кеткен. Тасмада унаанын жанында бир нече адам турганын жана бир эркек жерде жатканын көрүүгө болот. Алдын ала маалыматтар боюнча ал жол тандабастын айдоочусу болушу мүмкүн. Бишкектин Эркиндик проспектисинде 28 көчөттү сындырып кетишти. Бишкекте жаңы отургузулган көчөттөрдү сындырып кеткен шектүү кармалды. Факты боюнча дарактарды жана баталдарды мыйзамсыз кыюу беренеси менен кылмыш иши козголуп, милиция 28 жаштагы жаранды кармады. Айтымында ал мас абалында болгон. Соттон ишка чыкпоо тилкат алынып, келтирилген зыяндын ордун толтуруу каралууда. Окуучулардын сабактары 8:00-дөн эрте башталбайт. Бул тууралуу Агартуу министрлиги бекиткен 2025-2026 окуу жылына базистик окуу планында айтылган. Эске салсак, буга чейин Бишкектин 44 мектебинде окуу 7:30да башталып келген. Кала бийлиги муну тыгындын алдын алуу аракети деп түшүндүргөн. Окуучулардын каникулдарынын графиги бекитилди. Күзгү 5 ноябрдан 9 ноябрга чейин, кышкы 31 декабрдан 11 январга чейин, жазгы 6 марттан 8 мартка жана 1 майдан 10 майга чейин. 12 жылдыктын 1 класстары үчүн каникулдар 2 жумага 24 декабрдан 18 январга чейин узартылат. 2 класстын окуучуларына 3 чейректе 1 жума кошумча эс алуу каралган. Сабактардын узактыгы 1 класста 35 мүнөт, 10-15 мүнөттүк музыкалык тыныгуу менен болот. 2 класста 40 мүнөт, калган класстарда 45 мүнөттөн созулат. Автобустан аристени эркелетип комуз менен ырдаган ата. Бишкек шаарында 17 августта тартылган таасирдүү видео социалдык тармактарды тарап, элдин жүрөгүн жылытты. Кадрларда чоң ата кичинеге аристеге комуз чертип, оонду ырдап берип жатканы көрсөтүлөт. Жөнөкөй бирок жүрөккө жеткен бул көрүнүш шаар тургундары тарабынан жылуу кабыл алынып, миңдеген адамдар тарабынан бөлүшүлдү. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Кыргызстанда УКМК тууралуу тасма тартылды. Улуттук коопсуздук аталышындагы тасма Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин колдоосу менен тартылып жатат. Бул тууралуу тасманын продюсери Бектемир Мамаюсупов 7-каналга билдирди. Тасма Бишкек шаарында Ысык Көл облусуна тартылып, премьерасы күзгө пландалууда. Ысык Көлдө уруксат кагазы жок кемени иштеткен жаранга айып пул салынды. 12 июлда экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматтын Ысык Көл аймактык башкармалыгынын транспортту көзөмөлдөн инспекторлору, эко-туристтик милициянын кызматкерлери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү Тамчы айылынын аймагындагы көлдүн жээгинде туристтик эс алууну уюштуруу иштерин текшеришти. Маалым болгондой, текшерүүнүн себеби социалдык тармактардагы видео тасма болгон. Текшерүү учурунда тиешелүү уруксат берүүчү документтери жок иштеп жаткан теплоход аныкталган. Кеменин ээсине 5,5 миң сом айып салынды. Ал буга чейин уруксат берүүчү документтердин жоктугунан улам иш жүргүзбөгөнүн, учурда аларды алуу стадиясында экенин белгилеп, андан кийин ишти уюштурууну көздөп жатканын айткан. Ал кеме көлдөн эс алуу зонасынан чыгарыла турганын билдирди.
Токмокто өспүрүмдөр массалык мушташты. Чүй облусунун Токмок шаарында өспүрүмдөрдүн катышуусунда массалык мушташ катталды. Бул тууралуу Росмилициясынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, милицияга 12 июлга караган түнү саат 12:19 чамасында Токмок шаарынын Победа көчөсүндө 30 чакты бала мушташып жаткандыгы боюнча билдирүү түшкөн. Жерине барган укук коргоо кызматкерлери 24 адамды ички иштер бөлүмүнө жеткирди. Алардын 17си өспүрүм экендиги аныкталды. 14 өспүрүм балдардын ата-энесине укук бузуулар жөнүндө кодекстин 74 беренесине ылайык протоколдор түзүлүп, өткөрүлүп берилди. Мушташуу фактысы аныкталган жок. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Азыр менде выбор калбай калды. Туура эмес операция болушкан. Мен деле ушул дарыгердин колунан өлгүм келбейт экен, жашагым келет экен. Анан кызы келип баштады, жок мындай кылмакмын, тигиндей кылмакмын. Ачык түрдө эле коркутуулар жүргүзүлүп атабы ушунда? Ооба, мага чалып, Появляется у нас в клинике, представившись курьером из прокуратуры. Анастарды көрбөйсүңбү? Грижа деп алгандан кийин кандай ашказаным эми операция кылышың керек. Мени шылдыңдап күлдү. Когда эч нерсе айткан эмес, вот у нас моуна тигиндей жок, муну жаратпайбыз деп. Такалып калып атат да кызыл өңгөчүмө. Пока она у нас в клинике лежала, никаких возражений не было. Жаман болуп кетем да. Токтоп калат да, жарылып кетчү деп болуп. И указывался диагноз, который планируется к операции, до операции. Барсак карашпай койду. Ушу дарыгерлердин шалакылыгынан дәвр орну кошуп азыр эми ушу кыйналып атам да. Адвокат занимается данным вопросом. Вич адвокатым бар, мени эчтеке кыла албайсыңар, баары бир биз чыгып кетебиз деп. До 8 числа она у нас в клинике лежит, все, рахмат, баары эле жакшы болуп калдым деп айтат да. Деги эле ошол өзүнүн катасын башына мойнуна алды беле дарыгер? ооба, катасын мойнуна алып, И потом кызы 12 числа вот келет и начинает, вымогать деньги, да? ара жолдо калдык. Эч ким уже укпай калды. Минздравга жазганыңызды биз өзүбүз адвокат менен барып туруп, оңдоп, турлап туруп жаздыртып коебуз. Азыр бардыгын документ чечет деп ошентти. Мен эч нерсени карабайм, операция да кылып бербейм. Билгениңерди кылыңардан эч нерсе келбейт деп койду. Эми мына кызымдын үйүндөмүн. Кызым ушу бир кичинекей комната, квартирада жашайт. Ошол жерде мен азыр